Азия кубогу 2019-жыл январдын 7-си. Бардык кыргыз футбол көрөрмандар Кыргызстан Кытай беттешин түз эфирден көрүп отурат. Анткени бул кыргыз курамасынын тарыхында алгачкы Азия кубогу жана андагы алгачкы оюну. 42-мүнөттө эсеп саны Ахлидин Исраев ачат жана кыргыз көрөрмандардын сүйүнүчүндө чек жок. 50-мүнөттө Павел Матяш бийиктен келе жаткан топту дарбаза артында өткөрүүнү туура көрүп, бирок натыйжада автогол киргизип алат. 78-мүнөттө дагы голго да Павел Матяштын күнөөсү бар деп айтып чыгышты жана бул оюндан кийин Павел Матяш өз ордун Кутман Кадырбековго бошотуп берет. Ушул оюндан тарта кыргыз көрөрмандар Павел Матяшты жемелеп, андан баш тартуу керек экенин соц тармактарга жазып чыгышкан. Бирок буга чейинки Павелдин оюндарын эске алуу менен бүгүнкү чыгарышта сиздерге Павел Матяштын бейнесин ачып берүүнү туура көрдүк. Сиздер менен кайрадан Футболбек спорт жаңылыктарын артта калбоо үчүн бизге катталыңыздар. Павел Викторович Матяш 1987-жылы 11-июлда Фрунзе шаарында жарык дүйнөгө келген. Жаш кезден спортко жакын Павел 3 классынан тарта баскетбол менен машыгып, классташын чакыруусу менен футбол секциясына барып калат. Башында Паша дарбазада эмес, чабуулчу болуп гол киргизүүнү каалачу. Ар бир эле балага топту тосконго караганда гол киргизген жакса керек. Алдыда боло турчу оюнга 3-4 жума калганда башка дарбазачы машыгууларга келбей калат. Ошону машыктыруучу Павелдин мурунку баскетбол менен машыкканын эске алып, дарбазада оюн көрсөтүүнү сунуштайт. Ал оюндан тарта Павел тек гана дарбазада оюн көрсөтө баштайт. 2006-жылы Дордой клубунда өтөт. Ал учурда Павелге айына 3000 сом төлөшкөн. 2008-жылы жаракат алып, Дордой клубунун дарбазачыларын машыктыруучусу аны курамга керек эместигин айтат. Павелдин айтуусуна караганда ошол учурдагы эч ким чалып, ал окол сурабастан жүзүн буруп кеткендерин, ошол учурда карьерасын жыйынтык тостурууга ойлонгонун айтканы бар. 2009-жылы Дордой клубунун 1-номердеги дарбазачысы болот. Профессионалдык карьерасын 2006-жылы Бишкек Дордойдун катарында баштап, 2014-жылга чейин ойноп келген. Аталган жылдары клуб үчүн жалпы 110дон ашык беттеш өткөрүүгө жетишкен. 2014-жылдан тарта аз убакытка Абдышата клубу үчүн оюн өткөргөн. 2015-жылы Бишкектик Алга клубунун катарына өтүп, бир нече айдан соң Мальдив аралдарындагы Мазия клубуна өткөн. Мазия клубу Африка кубогунда оюн көрсөтмөк, бирок өз дарбазачысы жаракат алып калганына байланыштуу Павел Матяшка кайрылышат. Ал макул болуп учуп кеткен. Клуб менен президенттик кубогу, суперкубок жана шаар чемпионатын жеңүүгө жетишкен. 2016-жылы малайзиялык UAE клубуна өтүп, бир жылдан соң кайра Мазиянын катарына кошулган. 2018-жылдан тарта Өзбекстандык АГМК клубу үчүн оюн өткөргөн. Улуттук курам үчүн 2009-жылы 28-мартта Непал менен болгон оюнда дебют жасаган. Андан кийин 4 жылдай дарбазачы курамга чакырып алган эмес, бирок 2013-жылдан тарта курамга чакырып алып жүрөт. 2015-жылы Австралия менен болгон беттеш 3-0 эсебинде алардын пайдасына чечилет, бирок оюнда өзгөчөлөнгөн Матяштын жылдызы жанат. Ага карабастан беттеш алдында машыгууда дарбазага тебилген топтун бирин да тоса албагандыгын айтканы бар. Азия кубогуна катышкан жана алгачкы беттеште тактап айтканда Кыргызстан Кытай оюнуна кыргыз курамасынын Азия кубогунда алгачкы автоголун киргизген жана андан кийинки оюнда алмашууга калып, жаш Кутман Кадырбеков ордун бошотуп берген. Кытай менен болгон беттеште 2 гол өткөрүп алган соң беттеш бүттөрү менен бөлмөгө кирип жашынып отуруп алган. Жана эч ким аны күнөөлөбөгөн, мындай катачылыктар болуп турарын, ал оюндан кийин машыктыруучу менен маектешип оюн анализ кылганын, бирок ошол учурда психологиялык жактан сынып, ишенимдүүлүгүн жоготуп койгонун айтканы бар. Ошентип Матяш үчүн бул биринчи жана акыркы Азия кубогундагы оюну болот. Бир канча жылдан соң дүйнө чемпионаттарында болуп туруу Японияда өтөт. Жана ал оюндарда кыргыз курамасынын дарбазачылары болгон Кутман Кадырбеков, Валерий Кашуба, Эржан Токотаевди оюнга киргизишкен эмес. Ковид оорусу менен ооруйт деп сары тизмеге кирген дарбазачыларды оюнга киргизүү макул болбогондуктан Матяшты чакырууга туура келет. Жана ал Япония менен болчу беттешке даяр болуп оюн талаасына чыгат. Жалпы 94 мүнөт ичинде Матяштын дарбазасына 10 жолу таамай сокку узатылат. Анын 5-инин жолун тосса 5 гол өткөрүп алган. Бирок ошого карабастан курама команда үчүн оюн көрсөтүүдөн баш тартпай, ушундай кыйын учурда келип оюн көрсөткөн үчүн ага болгон сыйырма того өтөр күчөгөн. Себеби ага чейинки 2 беттеште талоо оюнчулары болгон Эрнис Батырканов жана Айзар Акматовдор Монголия Мьянмага каршы оюндарда дарбазада турушкан. Эгерде Япония менен болчу беттеште да алар турганда балким эсеп саны мындан да ири болмок. Жалпысынан курама команда үчүн Павел 46 беттеш өткөрүп, 14 оюнда дарбазасын голсуз сактаса, жалпылап айтканда калган беттештерде 63 гол өткөрүп алган. 2024-жылдын октябрь айында спорттук карьерасын жыйынтыктаган тууралуу кеп тараган. Азыркы учурда ал Америка Кошмо Штаттарында. Кантсе да 2009-жылдардан тарта кыргыз футболуна чоң салым кошкон үчүн Павел Матяшка ыраазычылык билдиришибиз керек деп ойлойм. Анын керемет куткаруулары, сейфтери ар бир акшумкарлардын көз алдында жана жүрөгүндө.